Баткен шаарындагы саркынды суу топтолуучу жай 50дөй кожолуктун ден соолугуна кооптуу абал жаратып жаткандыгы жашоочуларды тынчсыздандырууда. Мындан чыккан жагымсыз жыт жергиликтүүлөрдүн жашоосуна зыянын тийгизип жаткандыктан калктуу конуштан алыс жакка жылдырууну талап кылышууда. Шаардын сыркынды сууларын иштеткен ишкананын алдында турабыз азыр. Ушундан 100 метр нарыда менин үйүм бар. Азыр кышындасы жыт ушунчалык чыгып турат. Жазда вообще отуруп болбойт да. Как будто ушул очистканын ичинде отургандай эле болобуз. Ушул если келечекте зыян келтирип калса, ким жооп берет? Буга тиешелүү жетекчилерге кайрылабыз. Жаңы проект боюнча келечекте ушул очистной сооружение айылдан тышкары жылдырса жакшы дейбиз. Бул очистной сооружениеге 36 миллион каралган болсо, мэриянын күчү жетпейт. Ушул мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан ушу жылдырылып кетсе жакшы дейбиз да. Анан Кудай сактасын, бул жыты кышында ушунчалык болуп, жазда отуруп болбойт. Мындан сырткары бул жайдан чыккан түтүктөр жарылып, 2 айдан бери булганыч суулар суга кошулууда. Бул сууну 4 айылдын тургундары эгиндерине жана мал жандыктарына пайдаланышат. Калктын ден соолугуна кооптуу абал жаралганына карабай, жооптуу кызматтардан бир да жолу кабар алган адам болбоптур. Биздин наразылык кылган эле ушул жыт менен мына ушу Баткен шаарынын саркынды сууларын иштеткен ишкананын суу келип, уже иштетилип бүткөн суу келип, тоонун арасында аткот чыга турган жайлары бар экен. Мен жакшы билбейм. Ошо биофрут деп ошол жака түшүш керек экен. Бул азыр түшпөй келип, могу паста жаңы жер, Дара айыл өкмөтү жаңы жер, чек, параңга кетчү поливной сууга кошулуп түшүп атат да суу. Буга чейин саркынды суулар топтолуучу жайдын айынан миңдеген адамдар ичкелте оорусуна кабылгандыгын санитардык көзөмөл борборунан билдиришти. Облустук жыйындарда бул кызмат тарабынан бул жайды жылдыруу боюнча эскертүүлөр жолдонгон. Бирок ушул кезге чейин сөз жүзүндө гана айтылбаса, эч кандай аракеттер көрүлө элек. Турбалардын ашып кеткен учурлар болуп атат, каналдарга түшүп атат, андан балдар колун жуат, туурабы? Ар кандай эмелерге колдонушу мүмкүн. Аябай азыр ушундай коркунучтуу абалда турат да бул. Бул жөнүндө биз мэрияга да атайын айтканбыз. Муну план программага киргизип туруп, шаардан алып чыгыш, кетиш жөнүндө. Саркынды суулар топтолуучу жай Баткен таза суу ишканасынын көзөмөлүндө турат. Миңдеген жашоочулардын ден соолугуна кооптуу абал жаралып жатканы боюнча бул кызматтын кабары жок. Анткени бир да кызматкер жумуш убактысында да ордунда жок болгондуктан жооп алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.